Biz мына абактарды кыдырганда көрдүңүз, өткөндө мен ушул эле жогорку кеңештин залынан сөз сүйлөп, жанагы арзыбаган акча урдаган үчүн бир топ айдан бери түрмөдө жаткан аял жөнүндө айтканда, анын эртеси ал чыкты. Өзүңүз реакция кылдыңыз мына. Эми ошол сыяктуу мына УПКда так жазылганда 1 жылдан ашуун кармаганга болбойт деп. Бирок түрмөлөрдө ондоп, жүздөп жатат да. 3-4 жыл, андан көп мөөнөткө созулгандай сот отурумдары болуп атат. Бирок ал 1 жылдан ашпаш керек эле. Ушул боюнча сиз келгенден бери бир статистиканы карап, ушул боюнча кандай чараларды көрүп атасыз? Эми бул боюнча мыйзамдын талаптары бузулуп жаткан болсо тийиштүү чаралар колдонулат. Сиз баягы комитетте да ушундай суроолорду бердиңиз эле. Ошо өзүңүз айткандай, мына азыр дагы айтып атасыз. Биз ошого реагировать этип, мындан ары дагы жана айтып аткандай улантып, ошолорго чараларды көрөбүз эмчи. Антпесек болбойт. Анан эми түрмөлөрдө 2 жыл, 3 жыл жатып калса, конечно, буга көзөмөлдүк кылган прокурорлор да бар. Булар да чара колдонушат. Жана айтып атышпайбы, совет соттор кеңешине берип атабыз депчи. Муну күчөтөбүз бизчи. Өзү Жанарбек Кубанычевич, жана сот реформасы деген именно сиз айтып аткан суроого тиешелүү да, сот реформасы жалаң эле сотторго тиешелүү эмес. Сот реформасы бүтүндөй укук коргоо органдарына дагы, прокурорлорго да тиешелүү. И ошону менен бирге эле керек болсо губернатор, айыл өкмөт, айыл башчыларына чейин баарына тең тиешелүү. Бул сот реформасы десе ойлошот, бул сотторго гана тиешелүү экен деп. Жок. Бул баарыбызга тең тиешелүү. Ошон үчүн муну билебиз, мындай көйгөйлөр бар аябай. Замир Курамаевич, эң көйгөйлүү маселе ушул болуп атат да. Азыр жаңылыктардан окуйбуз, резонанстуу иштер болобу, кандай маселе болбосун, 2 айга камакка алынды дейт дагы, анан кийин узартылды болуп келип атат да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Мисалы жакында адвокат Камил Рузиев акталды мына кече эле, жогорку соттон. Жана Алымкадыр Бейшеналиев деген мурдагы саламаттык сактоо министрин спецназар тимине кирип кино тарткандай болуп, ал дагы кармалган да. Бирок ал дагы акталды. Эмне болду эми ошондо прокурорлор мыйзамсыз иш козгогон жоопко тартылдыбы ушулар боюнча? Мисалы ошол эле Рузиевди камаган иш козгогон укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жоопко тартылыш керек да алар. Эми аны биз жоопкерчилик жагын биз карай албайбыз, соттор. Ошолордун жоопкерчилигин ошол көзөмөлдүк кылып аткан прокуратура жана укук органдары карап келгенден кийин анан карайбыз биз, ошондон юридикалык баа беребиз. Албетте алар жана материалдык жана моралдык чыгымдарын өндүртүп алганга укуктары бар. Бул жагы боюнча дагы биз жанагы жазык кодекси жана жазык процессуалдык кодексине өзгөртүү толуктоолорду киргиздик. Ошондон кийин анан чаралар боюнча колдонулат. Азырынча биз чара колдоно албайбыз. Биз актадык, акталгандан кийин алардын өзлөрүнүн укугу. Ошолор кайрылыш керек болот прокуратурагабы же башка укук органдарына жоопко тарткыла депчи. Азыр эле жана жогоруда урматтуу депутат айтып кетти, Медер Кубанычевич, көлдүк бир киши боюнчачы акталды да, ошолчу иши кыскарды. Анан жоопко тартпай атышат дейт. Буга эми тийиштүү органдар жооп берсин. Бул жерде прокуратура көзөмөлдүк кылып атышса керек. Эми мына 115 статьяда жана тергөөнүн жүрүшүндө бөгөт коюу чарасын колдоонун мөөнөтү жана аларды узартуунун тартиби боюнча так жазылып турат да. Прокуратура башкы прокуратуранын өкүлдөрү жооп берип койсоңор, мына кече Камил Рузиев акталды. Ал түрмөдө жатты да, иш козголду. Алымкадыр Бейшеналиев мисалы кармап кеттиңер, камадыңар, чыкты. Эмне болду эми ушул иш козгогондор? Жоопко тартылабы же жоопко тартылдыбы, эмне болду? Урматтуу Жанарбек Кубанычевич, ар бир акталган факт боюнча биз өзүбүзчө текшерүү жүргүзөбүз, өзүбүз талкуулап, коллегияда карап, сөзсүз күнөөлүү кызматкерлер жоопко тартылат. Дисциплинарлык тартибинде. Бирок акталган адам бизге арыз менен кайрылса, биз сөзсүз уголовно-процессуальный кодекс негизинде чечим кабыл алабыз. Же ишти козгойбуз, же козгоодон баш тартабыз. Мына кечеги Камил Рузиевдин фактысын айтып атасыз. Бул кече эле болгон нерсе. Кече жогорку сот актоо өкүмдү күчүндө калтырды. Ошол эми биз өзүбүз текшерүүнү өткөрүп, анан кийин уже чечим кабыл алабыз. Мыйзамсыз иш козгогондор, мыйзамсыз камагандар, ошолордун баары тигил соттон акталып кеткенден кийин
алар жооп бериш керек да. Адамдын тагдырын алар түрмөгө отургузуп атпайбы? Сөзсүз. Бирок андай учурлар жок экенин карап турсам, анда демек урматтуу депутаттар, биз ушул мыйзамга өзгөртүү киргизишибиз керек экен. Мыйзамсыз камаган күч укук коргоо органдарынын өкүлдөрү же өмүр бою ушул тармакта иштебеш керек, же ошол жазасын алыш керек. Мына ошондо анда келгиле ушуга мыйзам долбоорун өзгөртүүгө киргизели биз. Ал таптакыр иштебей турган болуш керек да. Болбосо жана мыйзамсыз иштер улана берет да. Мына сот реформасынын өзөгү мына ушунда. Замир Курамаевич, мисалы ошол эле Садыр Жапаров акталды да. Аны камаган соттор, прокурорлор жазага тартылдыбы, тартылбадыбы? Же алындагы өз арыз жазган жок деп коебузбу? Анткени бул публичный иш болду да, бүт Кыргызстан өлкө билген. Эмне болот ошол мисалы? Эми ал боюнча мындай расмий түрдө мыйзамдын тартиби боюнча жоопкерчиликке тартылышкан жок. Эми ал биздин азыркы учурдагы мамлекет башчыбыздын өзүнүн укугу кайрылса, албетте жоопко тартылыш керек. Анан бирок алар өздөрүн жазалагандай болушту, өздөрү кетип калышты. Анан ага мисалы арыз, эми бул боюнча мурда деле талкууга алынып келбеди. Ушу парламенттин трибунасында дагы же болбосо башка карапайым адамдардын арасында сөз болгон. Эгерде ошондой кайрылуу болсо, албетте карашса керек. Буга эми мен жооп бере албайм. Тартылышкан жок аларчы. Эми мисалы ошо эки нерсе. Замир Курамаевич, сиз жогорку соттун төрагасы катары, биринчиси жанагы 2 айга камалып, анан айлап жаткандардын ишин эртелетүү, экинчиси мыйзамсыз камаган укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн жоопко тартуу, экинчи андай мындай ойлонуп иш кыла тургандай жасашыбыз керек деп ойлойм. Ошондо кийин кайталабайт да. Рахмат. Рахмат, ошол боюнча бизде мына жазык кодекси жана жазык процессуалдык кодексин өзгөртүү киргизгенбиз. Азыркы учурда талкууга алып атышат.